Қазақстандын токен тармагына салынган инвестиция быйыл 20%-га өстү. Бул сан Астанада өткөн Минекс эл аралык форумунда айтылды. Иш-чара 15 ирет өтүп 30 өлкөдөн келген 200 компаниянын өкүлдөрү катышты. Серепчилердин айтымында кызыгуунун себеби Казакстан бул тармакта чоң дараметке жана пайдалуу гендердин, урандын, жездин жана сейрек кездешүүчү металлдардын чоң корлору бар. Эл аралык ири компаниялар азыртадан геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүп, ири долбоорлорго даярданууда. Бирок кеп ресурстарга гана байланыштуу эмес. Азыр Казакстан эл аралык тажрыйбаны активдүү бөлүшүп, санариптештирүүдүн жаңы эмгек стандарттарына чейин кабыл алууда. Казахстан — это одна из первых стран Центральноазиатского региона, которая... Биздин пикирибиз боюнча Казакстан Борбор Азия чөлкөмүндө илим менен бул тармакта айкалыштырган жана өнүктүргөн алгачкы мамлекет. Бул багытта лидер болуп эсептелет. Казакстан тармакты жакшыртуу үчүн Европа биримдигинин тажрыйбасын керекке жарата алды. Башкача айтканда, конкреттүү тармакты жаңылоо жана ага инновацияларды киргизүүгө багытталган каражаттар өндүрүүчүлөрдүн түздөн-түз катышуусу менен тендерлер, консорциялар аркылуу максаттуу бөлүштүрүлөт. Именно для модернизации, для роста, для инноваций они выделяются целенаправленно через тендеры, через консорциумы, в которых участвуют непосредственно производственники. Мы очень плотно взаимодействуем. Биз Финляндиянын геологиялык кызматы, француз, британ жана америкалык геологиялык изилдөөлөр менен абдан тыгыз кызматташабыз. Бул эл аралык кызматташтык бизге кадрларды даярдоо жагынан жана дүйнө жүзүндөгү геологияны бириктирген эң маанилүү стандарттарды ишке ашыруу жагынан жардам беришет. Объединяет геологию по всему миру.